мына Оштун мэричи Жеңишбек Токторбаев вообще начар адам экен да, бир болбогон адам экен да. Эгер өзүнө жолугуп калсам дагы өзүнө бетине эле айтайын деп атам да, чындыкты угуп коюш керек да. Бул мындай өзүн ойлогон эле киши экен да. Оштун бардыгын талкалап, жолдорду кеңейтип, асфальттарды басып, тротуарларды кылып, дарыяларды баягы элдер көрө элек дарыялар бар экен да. Ошолорду бүт ачып, ушундай кылып атат да. Анан ушу өзүн ойлогонун ушундай начар адам экен да. Өзүнөн кийинки келген мэр не иштеди алат эмичи? Өзүнөн кийинки келген мэрди деле ойлоп коюш керек да. 32 жылда болбогон, мисалы Ош шаарындагы 10 мэр келсе, ошолордун 10-уна өзү бир жалгыз өзү мындай тете болуп койду деп койсок болот да, негизичи. Болбойт экен. Өзүнөн кийинки келген мэр эми элди кантип таң калтырат, аларга эмне иш жасап берип, мындай элдин мактоосуна, элдин дуасына кабыл болот, ошолордун дуасын алат, батасын алат дейм да. Ушундай начар адам экен. Үйү жокторго үй берип, машинасы жокторго машина берип, ушундай кылып атат. Азыр мына Ошто мына кычык-пычык центральный жол эмес, кычык-пычык жолдордон бери мына караңыздар. Кеңейтип, тамбокта кылып, эртең менен чуркап, ушундай кылып атат да. Албетте мен Ошту бутуна тургузмайынча эч ким талашпай турсун, баш жакка жылдырбай турсун эми. Албетте бардыгы тамаша иретинде айтылды. Ошто кыскасы бардыгы биз ойлогондой, бардыгы эл ойлогондой болуп атат. Бир эле мына жаңы базарды эске албаганда, эми жаңы базардын ызычуусун бардыгыңыз да жакшы билесиздер. Өтө сапатсыз салынган базар болуп калды. Бир эле кемчилик. Эми бул базар эми мурдагы мэрдин убагында башталып, ошол мэрдин көбүрөөк жоопкерчилиги болуп калды. Бирок азыркы мэр дагы ошону текшерип, сапат жагын, шарт жагын карап койсо жакшы болот эле. Бирок тилекке каршы андай нерсе болбоду. Эми калганын эми кулай берсин.